Саламатсыңарбы менин сүйүктүү балдарым? Кандайсыңар? Мен силерди абдан сагындым. Ачык дайым кабагым, дайым даяр сабагым, саламаттык айтамын, саламатсыңарбы балдарым? Маанайыңар жакшыбы? Азаматтар, менин да маанайым сонун. Анда келгиле, бүгүнкү сабакты баштайлык. Бүгүн айлана чөйрө менен таанышуу сабагы. Тема канаттуулар. Канаттуулар. Канаттуулардын дүйнөсү көп кырдуу жана ажайып кооз. Чоң жана кичине, канаты бар укмуштуудай жана жөнөкөй, үй жана токой, ак жана кара, сууда сүзгөн жана учпаган канаттуу куштардын бир тобун жер жүзүнүн бүткүл булуң бурчунан жолуктура алабыз. Бардык канаттуулардын эки канаты жана тумшугу болот. Башка канаттуулардан айырмаланып, алардын канаттары жүндөрү бар. Канаттуулардын көпчүлүгү уча алышат. Алардын денеси учууга ылайыкташкан. Айрым канаттуулар учушпайт. Өмүр бою өз жашоосун жерде өткөзүшөт. Мисалы, төө куштар жана пингвиндер. Канаттуулардын көпчүлүктөрү жагымдуу сайрашат. Сайроо аркылуу пикир алышат, көмөк табышат. Өз аймагын чектешет. Канаттуулардын азыктануусу өтө түрдүү. Өсүмдүктөрдүн уруктары менен жана жемиштер, дандар менен азыктанат. Курт кумурскалар жана кемирүүчүлөр, балыктар. Көпчүлүк канаттуулар суук башталары менен миңдеген километр аралыкта жайгашкан жылуу жактарга учуп кетишет. Анткени кышында өз мекенинде жетишээрлик азык таба албай калышы мүмкүн. Бул канаттуулардын келген куштар дейбиз. Келген куштар жашоосуна жетиштүү шарт болгондо жана балапандарын чыгаруу үчүн жазында кайра учуп келишет. Кыштоочу чымчыктар өз мекенинде кышташат. Жазында канаттуулардын жумушу көп. Уя салуу, балапан басып чыгаруу. Ар бир канаттуу өзүнүн өзгөчөлөнгөн уясын салат. Чабалекей топуракты шилекейи менен жууруп, баткак кылып уя салат. Карга бактын бутактарынан уя согот. Өрдөк жерде камыштын арасына уялайт. Бүркүттүн уясы бутактан согулат. Кичинекей куркулдай жүндөн согулган топудай уя салат. Карлыгаштар суунун жээгиндеги ийиндерге асканын жаракаларынын арасына салат. Өзүнчө эле канаттуулардын шаарындай көрүнөт. Канаттуу куштар жумуртка туушат. Аларды денеси менен басып, ысытып, балапан чыгарышат. Андан кийин тукумун багышат. Балапандардын кээ бирлери сокур жана жылаңач чыгышат. Алар өз алдынча жашай алгандай болгончо чоңойгонго чейин ата-энесин таап келген тамак аштарды жеп, уяда өсүшөт. Айрым түрлөрдүн балапандары торолуп калган болушат. Жумурткадан чыккандан кийин бир нече сааттан кийин эле ата-энеси менен чогуу өз тамак ашын таап жей алышат. Канаттуулар биздин досторубуз. Алардын көбү талаалардын, токойлордун, парктардын тазалыктары. Кышкы суукта жана балапан чыгарып жаткан мезгилде канаттуулар коргонуусуз калышат. Мындай мезгилде аларга жем берүү маанилүү. Эч убакта уясына тийбеш керек. Муну менен биздин сабак аяктады балдар. Азаматсыңар. Баарыңар кунт коюп угуп отурдуңар. Дагы бир жолу азаматсыңар. Үй тапшырма балдар. Канаттуулардын сүрөтүн тартасыңар. Анда кийинки сабакка чейин кош болгула.